Арваңыздар, құтманду кечіңіздер менен бұл иш күндүн кечи программасы. Программабызда күндүн жыйынтыгын чыгарабыз. Негизи декабрь айында жекеле күн эмес, жалпы жылдын жыйынтыктары чыгат. Мына бүгүн биз дагы эфирибизде бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалардын жыйынтыктары тууралуу, дагы да болсо көптөгөн кызыктар тууралуу сиздер менен биргеликте конокторубуз менен чогуу кызыктуу маек курабыз. Ал маектерге сиздер да кошулуңуздар, андыктан биз менен болуңуздар. Well, good evening, everyone. A message all the way from Amsterdam to Kyrgyzstan to thank you very much for the nomination of the Grand Prix at your festival. It is a true honor to have been selected. And for me, it is an encouragement to continue to make these kinds of documentaries about important subjects. It has been a life-changing experience, not only for me, but also for my crew and the many people that have been involved to produce this film. An important objective of the production of this film has been to provoke thought and to provoke discussion, and also to make people realize that any initiative that addresses a fundamental issue in society, especially with regard to human rights, is part of a process to realize change. I want to compliment you for organizing this festival, because it's important that all of the many good films that are produced across the world get the opportunity to be seen. And I want to leave you with the words: stay healthy and keep safe. And thank you again very much for this wonderful nomination. Have a wonderful evening and take care. Bye bye. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Кутманды кечиңиздер менен урматтуу көрөрмандар, бул иш күндүн кечи программасы ТВ1 каналында жаңыдан башталып атат. Бүгүн биз бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали тууралуу кеп кылабыз. Бүгүн бизде ушул фестивалдын уюштуруучулары, катышуучулары жана ошондой эле кызыктуу конокторубуз бүгүн студиябыздын меймандары болушат. Сиздер дагы биздин маегибизге кошулсаңыздар болот айтмакчы. Ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp же Telegram аркылуу сурооңуздарды узатыңыздар. Эмне үчүн бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали өтө маанилүү экенин тууралуу дагы кененирээк
айтып беришет биздин меймандар. Аны биз бүгүнкү меймандарыбыз менен тааныштырып өтөлү. Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалынын директору Төлөкан Исмаилова жана ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, кинооператор Стамбулбек Мамбеталиев. Биздин студиябызга кош келипсиздер. Абдан кубанычтабыз сиздерди көрүп атканыбызга. Мына 14 жылдан бери Кыргызстанда орун алган Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивали мына 2 ноябрда башталып, 9 декабрда ийгиликтүү түрдө жыйынтыкталды. Быйылкы фестивалдын өзгөчөлүктөрү тууралуу айта кетсеңиздер. Эми ар бир жыл сайын темасы аябай тандалат да. Анткени Кыргызстан ошол эгемендүүлүк алгандан кийин бөтөнчө 2007 жылы дагы адам укуктары аябай тепселип, анан ошол таптакыр мындай бир мүмкүнчүлүк бербей форумдарга, эл менен жолукканга, ушундай бир бизди куугунтуктаганда, биз дүйнөдөгү кандай тажрыйба бар деп өзүбүзгө суроо коюп, ошондо искусство жана адам укугу деген, бул деген көчмөн элге да аябай жагымдуу да. Анткени билесиздер, баягы хан бийлиги болуп турганда дагы, же ушундай бир ачуу чындыкты айтканда дагы комуз менен, сөз менен уран жарып, эч ким алардын тилин кескен эмес. Анткени аябай зөөкүр адамдар да түшүнүп, ошол искусство аркылуу жүрөгү жибип, жакшылыкка умтулган эл да. Ошон үчүн биз үчүн искусство жана адам укугу элге да бат эле жакшы мындай бир жайылып кетти. Жана жаш ушу даректүү фильмдерди бөтөнчө ушундай бир кыйынчылыктарды көрүп, адамдар ушундай бир туңгуюк, ушундай бир мыйзамсыз акыбалга келгенде ошолордун тагдырын көрсөтүп, же болбосо ошол аялдардын укугу тепселгенде, мына бүгүнкүгө чейин пандемия келгенде дагы азыр прогноз жасап атат белгилүү эл аралык уюмдар. Мисалы буунун аялдар кеңеши айтып атат, 57 миллионго жакын аялдар жана кыздар жапача кетти депчи. Бул деген эми биз мунун баарын изилдеп жакшы түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн быйылкы ошол 14-чү фестиваль кырсыктар, конфликттер жана адамдардын тагдыры, табигат. Анткени ошол совет мезгилинен бери биз изилдегенде ушул айыл жергесинде 92 уран калдыктары бар. Анын ичинде майлуу суу эң бир опурталуу 10 эле опурталуу дүйнөдөгү жаман спискага кирет да. Ошон үчүн биз аябай ошол көчмөн элди айткан, мен билем, ушу Тайнем Тайтандагы жайлоодо айтчы, эгерде эмки жылы бул жерге турбайбыз, анткени жайлой салыш керек депчи. Ушу табигатты, тоолорубузду, көлдү, деги эле жерибизди жакшылап пайдаланбасак, суу маселеси, мынакей суу жок. Көп айылдарда, Бишкектин тегерегинде да таза суу жок. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, ошол кантип кырсыктарды, ошонун ичинде пандемияда дагы, анткени адамдар бүгүнкү мындай өзгөрүлгөн дүйнөдө өзүн дагы аябай катуу мындай сезгич болуп, жана үй бүлөсүнө дагы аябай жакшы маани берип, көрө билгич болуш керек да. Кандайча мен ошолорду, кырсыктарды же рисктерди көрө алып, жана жакшы турмушка бура алам дегенчи. Ошон үчүн жакшы фильмдер болду. 14 даректүү фильм өткөн ошол уюштуруучу комитетинен. Бирок 14 фильмди көрсөтө алган жокпуз быйыл, анткени Кумтор боюнча болчу. А жерде Кумтордун дагы аябай тагдыры жана ушу Кумтор кеткенден кийин кандай акыбалда болот Кыргызстан, канадалык Бриджит Нойл деген атайын эксперт келип тарткан. Бирок бизге таң калыштуу, мына азыр биз сотко чейин барабыз, анткени азыр териштирип атабыз. Ошол дагы бир башка компания ошол фильмди сатып алып, Кыргызстандан башка жерде көрсөтсө болот экен, бирок Кыргызстанда көрсөтпөйт экен да. Ошондой бир Канадага премьер-министрдин офисине дагы жазып атабыз азыр, анткени кыргызстандыктар биз автор макул деген да, көрсөткүлө депчи. Бирок андан кийин аны сатып алышып, негедир эми дүйнөдө дагы чоң байлар бар да, олигархтар, Кыргызстандан башка жерде дагы ошо кылмышын көрсөтпөйүн деген. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, биз өзүбүз эч кимди карабай сезгич жана ушул фильмдердин тагдырлары айтып берди. Жапа чеккен адамдардан баштап ушу Кумтор, же болбосо башка ошол майлуу суу, же болбосо ошол эле тиги Мин куштун тагдырлары, ошонун баарын бир сыйра карап
жеңиштер да болду. Мен ойлойм, сиз да айтып бересиз го деп. Стамбулга сиз быйылкы даректүү тасмалардын кинофестивалындагы өзгөчөлүктөрдөн эмнесин байкай алдыңыз, эмнелерди белгилей кетесиз? Рахмат. Бул Кыргызстандагы эң абройлуу кинофестивалдардын бири да. Себеби Кыргызстанда буга чейин мына быйыл 14-нчү жолу өтүп атат. Кыргызстандын өзүнүн эгемендүү жылдан берки алган тарыхында мындай 14 жылдан бери өткөн кинофестиваль жок. Ошол эле департамент жактан болсун, кыргыз студиясы жагынан болсун, эми кийинкилер бар, жана Агылбиз, башкалар чыгып атат. Бирок 14 жылдан берки азыр жападан жалгыз абройлуу эл аралык, эң негизгиси эл аралык, Үч тилдүү, көп тилдүү, үч тилдүү эмес, 3 тилдүү. Эми бул фестивалга биз башында жюри катары дагы катышып келгенбиз. Анан биз ошол мурдагы кинофестивалдар менен бул жылкы өткөн кинофестивалдарды мындай анализдеп салыштырып көргөндө, жылдан жылга бул фестивалга болгон кызыгуунун артканын биз баамдап сездик. Ошондой эле жаңы темаларды жаш режиссерлордун көтөрүп чыгышы кубандырды да. Себеби азыр мага чейин да Төлкөн Ажегеев баягы Кумтөр маселесине токтолуп кетти. Адам укуктары боюнча жанагындай ишсиздик же болбосо табигый кырсыктар, жалпы эле кырсыктар боюнча быйыл абдан мыкты тасмалар түштү. Мен ойлойм, быйылкы жылдын жюрилерин өтө эле мындай кыйын болсо керек да. Кыйын болду деп айтышты. Ошончо фильмдерде эң мыктылардын арасынан мыктыны тандаш, албетте бул жюрилердин иши. Алар, мен ойлойм, калыстык менен эң мыктыларын тандады го депчи. Ошол быйылкы өзгөчөлүгү жаңы темаларды жаш режиссерлор жана эл аралык бир эле Кыргызстан челкегинде эмес, бүт дүйнөдөн катышып, ушул фестивалга өзүбүздүн тасмабызды көрсөтөбүз деген, бул деген чоң площадка. Киночулар үчүн мындай площадканы баардык эле жерден табуу мүмкүн эмес. Себеби ал жерде документалдык фильмде бул өзүнүн автор өзүнүн оюн эркин айтат. Эркин айткандыктан мындай площадкалар киночулар үчүн эң чоң кабылган. Эл аралык фестиваль болуп атпайбы? Анан кийин быйылкы курам кандай болду? Жылда өсүп турабы, өзгөрүп турабы? Бул аябай жакшы суроо. Мен ошо Стамбулбек мырзанын оюнуна дагы кошулуп кетем, анткени жюрилер дагы онлайн болду да. Жылда офлайн болчу. Былтыр болсо урматтуу ушул Болот Шамшиев ошо фестивалга келип балдар менен, бүлөсү менен аябай ушундай бир комплимент айтты да, Төлөкан, мен ушу башка фестивалдарды көрчү элем тиги Европадан. Ушундай жыргал жакшы бир баарлашып, ушундай бир сонун болду деп, анан дагы өзүнүн да бир насааттарын айтып кеткен да. Кудай бурса биз ушул офлайн болсо дагы ошо кайта кайрылабыз, анткени ошо фестивалга да арнап бир жакшы өзүнүн бир жакшы мындай сунуштарын берген да алагай. Анан сиз айткандай жюри болсо Андрея Кух, ал деген Нюрнбергский фестивалдын директору. Өзү ошол жакта отурса дагы ошо фильмдерди көрүп аябай таң калып тим эле. Өзү келип кеткен, 10-чу фестивалда ушундай келип кеткен Кыргызстанды менен таанышып. Анан Илья Нузов деген эксперт, ал деген Восточный Европа менен Орто Азиянын директору, офиси Парижде кеңсеси. Мен ал жерде вице-премьермин. Жана ошол президенти Алис Море, ал өзүнчө мындай сөз сүйлөп дагы фестивалды куттуктап, жана келечекте ошо Кыргызстан менен жана кыргызстандык ушундай бир эркин сөздү жакшы көргөн журналисттер, даректүү фильмди мындай жаратчу адамдар менен да баарлашын деп аябай жакшы тилектерин айтып кетти. Анан София деген айым, ал деген Прагада отурат, ошол даректүү фильмдер институтунун мындай координатору да, ал киши дагы ошол фестивалдын мүчөсү болду. Жана Кыргызстандан 2 адам катышты. Анын бирөө сиздин окуучуңуз Санкт-Петербургтан бүтүп келди. Айзада. Биз аябай кубанычтабыз, анткени ушундай бир фестивалга жаңылык жана биз жаңы лидерди ачтык деп айта алам. Анткени аябай кубанычта болдук да, анткени ал жаңы ушундай бир өзүнүн табылгысын да айтты да, анткени айтты: "Мен мугалим болуп иштеп атам" дейт, бирок кыргызча даректүү фильмди кандай жаратат, анын методикасы боюнча кыргызча бир дагы эме жок экен, учебник
булак жок экен. Ошон үчүн бул Министерство культурага жана башка дагы ушул институттарга айткыбыз келет, анткени биздин ушул таланттуу балдарыбызды окутканга дагы кыргызча китептерди, кыргызча ушундай бир дүйнөдөгү сонун тажрыйбаны алып келип, ушу студенттерге, ушундай сонун профессорлорго дагы сизде болгон. Бу дагы өзүнчө бир бизге мындай табылга болду да. Биз жаман деп айта албайбыз, анткени биз үчүн дагы таң калыштуу болду. Ушу окуп атып ушунча жылдан бери кыргызча китеп жокпу депчи. Аны Айзада айтты. Ошон үчүн Айзаданын дагы салымы Кыргызстан үчүн, кыргызстандыктарга чоң зор болду деп айткым келет. Анан жюри болсо 5 киши онлайн режимде иштешти. Жана бири-бири менен акылдашып, анан азыркы сюжетти көрсөтүп кетпедиңизби трейлерде, Мисс Ф деген, эми ал Нигериянын тагдыры. Бирок мынакей Кыргызстандын тагдыры, аялдардын тагдыры, кыздардын тагдыры аябай кейиштүү болуп атат. Силер билсеңиздер керек, мына сот дагы Ысык-Көлдө чечип койду, туура эмес. Анткени ошо кылмышкерлер ал жалгыз гана сабабай, даже сабаса бул кылмыш да, адамды сабаганчы. Алар болсо кичинекей кыздарды зордуктап, же болсо ошол пандемия убагында 67% үй бүлөлүк зомбулук күчөп кетти. Бу кандай түшүнсөк болот? Бу өзүбүздү сыйлабагандан кийин, үй бүлөбүздү ушунчалык жанчыккандан кийин бу кандай улутпуз дегенде суроо болуп атат да. Эми соттор дагы ушундай коррупцияга малынган, кээде таң каласың. Ошо сотто катышасың, анан чыккандан кийин, баягын окугандан кийин эсиң ойт да, анткени мыйзамга эч шайкеш келбейт, жана соттор ушунчалык куу болуп алганда, ушундай бла деп жазып коет, а тагдырды чечпеген. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, бүгүнкү күнү ошол фильмдерди көрүп туруп, эч качан биз оңоло албайбыз эгерде милиция реформа болбосо. Анткени кызыл милиция эмес, ал эгемендүү Кыргызстандын милициясы болуш керек. 75 жылдыкты майрамдабаш керек, 30 жылдыкты майрамдаш керек. ГКНБ мындай жабык болбош керек. Же болсо ошол ГКНБнын кеңсесинде ичинде мыйзам референдум аркылуу Атамбаевдин мезгилинде кыйноолорду силер изилдейсиңер деп берип койгондо, кыйноодо жатат бала, а биз аяка киргизбейт, потому что ГКНБ жабык. Ошон үчүн азыркы мезгилде мен ойлойм, ушул биз үчүн аябай чоң сабак болду. 3-чү революция болуп атат. Ошо жаштар менен да чогуу жүрдүк биз. Аябай горячий точкаларда жүрдүк. Ошондо балдарыбыз ыйлап, бир бала айтты, айлык бала, мен кете албайм эже үйүмө. Анткени менин 2 дипломум бар. Мен юрист, айтишникти бүтүп алгам. Бирок мен акчанын жытында тияктуу унутуп калганбыз. Мен ушунчалык иштегим келет. Мен ата-энемди багышым келет деп. Ошон үчүн Кыял деген аябай сонун фильм катышты. Ошондо дагы каарманы мындай адамдар мындай чектелген мүмкүнчүлүгү менен болот да, бирок ошол жерди алып, өзү да уста болуп, үйүн да салып, эч кимге догурунбай, ушунчалык үлгү лидер болуп, керек болсо алты санаман адамдарга да көрсөтөт да, кандай кыйынчылык болбосун, азыркы күндө адам өзү лидер болбосо, өз адам укугун жактабаса, сөзсүз түрдө тепсенде болуп калат да. Ошон даректүү фильмдердин баардыгы ошондой багытка мындай багытталган, жана биз телевидение бирге ыраазычылык билдиребиз силерге. Анткени мырза Али Чаню менен Максим Политаев жана командаңар аябай сонун платформа кылып, мына бүгүн да ошо жыйынтыктарда айтып атабыз. Ошол Кыял деген фильм дагы аябай жакшы өзүнүн ордун алды, жакшы фильм деп. Анан Корукчу деген да фильм аябай Мерим Докторбекованын фильми. Бу дагы сиз айтып берсеңиз, аябай сонун мындай ачылды да, анткени кандайча ошол адам аскалардын арасында жүрүп алып, аны эч ким деле айткан жок, момундай жасаган депчи. Күндө санайтта 34-35 эликтерди, жана башка хайванаттарды, жана ошол табигатты коргогон бу деген баатырлар. Эгерде былтыр Мугалим фильминин автору ушундай заслуженный учительди алса, мен ойлойм, өкмөт дагы мындай көңүл буруп, режиссер жана каармандарына дагы кайтабыз деген үмүттөр бар да, сыйлыктарды алыш керек. Кошумча иретинде быйыл ошол жанагы 2 фильм жөнүндө Кыргызстандан байга алган, Кыргызстандан катышкан 2 фильм жөнүндө сөз болуп кетти. Бирөө Мерим Докторбекованын баш байгени алган улуттук категорияда Корукчу фильми, экинчиси ошол жана Улан Эгизбаев аттындагы прижюри деп коет, жюрилердин призин Чыңгыз Самидин уулу алды да. Экөөнүн темасы эки башка. Бирок быйылкы ошо даректүү фильм фестивалынын темасына сайкеш келет. Быйылкы темабыз адамдар жана кырсыктар деп
берилип атты. Ошол мисалы үчүн ошол Мээрим Догдурбекованын корукчу фильми ошол баягы Ысык көлдөгү ак шыйрак коругунда ушул жөнөкөй эле жалгыз эле киши ушул өкмөт балким колу жетпеген, өкмөт балким күчү жетпеген нерсени бир эле адам Жылаңач Баатыр да мындайча айтканда жаратылышты да коргойт. Ошол коруктун ичиндеги жаныбарларды да коргойт. Алар менен сүйлөшөт. Аларга мамиле кылат. Ал эми фильмде өткөндө 5-каналда тартылып ушул баш беген алгандан кийин өзү интервьюсунда айтып атат. Мен күнүмдүк жумушумду эле кылып аттым дейт. Мен жөнүндө кино тартып атканын мен деле сезген жокмун да. Бул деген даректүү фильм, документалистиканын күчү эмнеде? Бул баягы естественность деп коет да мындай. Табигый нерсени чагылдырып. Каармандар өздөрү балким билбей калат. Ал жөнүндө кино тартылып аткан. Бүгүн биз жасалма нерселерге элдер көнүп калган. Табигый нерсени көргөндө элдердин көзү ачылат. Мен ошол өткөндө ачылышында дагы айтып кеттим элем. Азыр да кайталагым келип атат. Биз мурда сулуулук дүйнөнү сактайт дечүбүз. Бүгүн искусство дүйнөнү сактап атат. Экран аркылуу элдер көрүп, таанышып, кайсыл жерде кандай проблема бар. Ошол проблеманы кантип чечсе болот. Ал проблеманы чечүүнүн жолун ошол жанагы Чыңгыз Хамидин уулу өзүнүн Кыял деген фильминде мүмкүнчүлүгү чектелген. Өзү коляскада отурган жаш жигит. Азыр эле айтып кетти же, ар бир адам тамсала албайт. 6 саны аман, жумушу болсо дагы жалкоолук. Ал адам эмне алып атат? Коляскада отуруп өзүнүн келечеги үчүн келечекте мен үйлөнөм, келечекте үй бүлө курам. Үй бүлө куруу бул мамлекет үй бүлөдөн башталып атпайбы? Демек ошондой адамдардын кыялдары ошондой таза, ошондой бийик болсо, ошондо гана мамлекет өнүгөт. Мына ушуга окшогон темаларды чагылдырууда азыркы окшогон режиссерлор эң мыкты. Себеби жаңы эле айтпадымбы, ошол искусство менен биз бүгүн дүйнөнү сактап калбасак, башка түрлүү баардыгы жасалма, баардыгы сатылган, баардыгы бирөөгө көз каранды болуп кете берсек, анда Кыргызстан эле эмес, анда бүт дүйнө жок болуп кетет. Дүйнөнү мына ошого окшогон баягы ички жан дүйнөсү таза, келечек болгон үмүтү таза, бар, өзүнө ишенген, жана айтып өтпөдү, лидер болуш керек деп. Өзүнө ишенген гана адам ийгиликке жете алат. Туура. Мына жогоруда айтпадыңыздарбы, биз мисалы үчүн ошол резонанстуу, өтө маанилүү, көйгөйлүү темаларды көтөргөн кино тасмалардын каармандарын, режиссерлордун тагдырын дагы жөн эле калып кетпей көрсөтүп, кинофестиваль алкагында эле эмес, андан аркы турмушун дагы бир карап, аларга көз салып, балким ошол маселе болсо ошону чечкенге дагы аракет кылабыз деп. Сөзсүз түрдө бул деген ошол кыска мөөнөттүү стратегия жана мындай дагы көп жылдагы стратегияларды биз дайыма анализ кылабыз. Анткени бул фестиваль бул чоң площадкада, анан плюрализм деп коет да, бул деген ар бир адам өзүнчө Кудай жараткан, эч ким ага кол сала албайт. Жана төрөлгөндөн баштап адам укуктары ар бирибизге берилген да. Анан негедир ушул патриархалдык системада кыздарды мен дагы айтып кетейин, аялдарды, келиндерди аябай жүдөтөбүз да. Анткени ушул эле биздин өзүнчө бир жакшы, сонун дагы үлп адаттарыбыз бар, бирок дагы ушундай бир байкалбаган, уже көнүп калган дагы адаттар бар да. Муну ар бир үй бүлө өзүнчө бир гармония кылыш керек да, анализ жасап. Анткени келин деген бул келечектеги эне да. Ал үй бүлөнүн келечектеги мындай бир лидери да. Негедир ал 30 мен күйөөм айтчы, жазуучу, негедир мен классташтар кыздарым 30-35-ке жеткенде эле бирөө өлүп калды, бирөө оорулуп алып калды, бирөөнүн көзү көрбөй калды, анткени жаман жерге барып ушундай кор болушту кыздарым деп, ушундай бир классташтарын эстеген аябай бир кайгылуу ырлары да бар да. Мен өзүм бактылуу сезем, анткени менин атам дагы, мен улуу кызымын, андан кийин 5 эркек. Дайыма атам айтчы, сен кыйын болушуң керек, анткени бул балдардан да кыйын, лянга тебишиң керек, сен деген көлдө биринчи чабак урушуң керек деп үйрөтчү да. Анан атка минем деп азыр жаман ооруп атат бутум, анткени аттан жыгылгам 16-ында. Ошон үчүн бул жерде атанын, эненин жана ошо келечектеги жардын, бул деген үй бүлө да, бул деген мамлекет. Эгерде ал жерде гармония жок болсо, сиз айткандай, сөзсүз түрдө мындай кайгы, капа жана
башка бир кемчиликтер көбөйө берет да. Эгерде гармония болсо, бул деген бакыт жана чөйрөнү гүлдөтөт. Ошон үчүн демократия деген бул эл жана чөйрөнү өзүбүз гүлдөтүшүбүз керек. А биз дайыма үстү жакты карайбыз, бирок ошондо дагы биз сергек инсандар болушубуз керек. Анткени контролдоо функциясы жана эл биринчи, бийлик экинчи да. Ошон үчүн айыл болобу, ошол эле майлуусу болобу, эмне кылып атат, кандай кылып атат, бюджет кандай болуп атат, социалдык жолдорго канчалык акча керек деп текшерип туруп алсак, сөзсүз түрдө бирөө жеп алат. Бактыбызды дагы, акчабызды дагы. Ошон үчүн бул фильмдер, даректүү фильмдер, сиз айтып кеткендей, бул турмуш, эч кандай краскалар жок, радужный. Бул деген мына Россияны карасаңыз, алар жалаң жоңуктор менен өсөт да, сказки, там царевна лягушка, анан рыба, там это бирдемелер алып келип берет. Ошон үчүн балким анча-мынча атуулдук жагы начар болуп атат. А Кыргызстанда болсо мифы. Биз дайыма ишенебиз, вот Манас ата, конечно, арбага колдосун. Бирок биз реалдуу түрдө, реалдуу мен киммин, мен канча табам, жанакы эмне болом, кандай профессиялуу болом, канча километрге машина жүрөм, канча бензин куям, бизде жок да. Кайка баратасың, азыр барабыз тигине. Качан жетебиз? Ой азыр эми, чыдап тургун. Ошон үчүн биз практикалык жактан дагы өзүбүздү аябай, анткени заман өзгөрүлүп атат да. Заман аябай оор болуп атат. И диагностика боюнча мындан дагы оор болот, анткени дүйнөлүк кризис болуп атат. Кыргызстандын ички гана кризис эмес. Ошон үчүн биз ушул даректүү фильмдер жана платформа бул деген плюралисттик жана ар бир ойду айтканга жанагы депутаттар эч качан чектебеш керек. Сөз эркиндигин, журналисттерди, инициативдүү адамдарды, ошон үчүн 3 законопроект бар азыр. Анын баарын дагы бүгүн алып салды манипуляция боюнча. Анткени ак үй айтты дейт. Чүнкү алар өздөрү алып салыш керек болчу чак эле революциядан кийин. Анан да эки мыйзам турат, жанагы профсоюздарды контролдойбуз деген бул деген мафия болуп атат. Бул дагы аябай жаман нерсе болуп атат. Үчүнчү мыйзам бул мамлекеттик эмес уюмдарга да каршы мыйзам бар болчу. Аны да токтотуш керек. Азыркы мезгил ар бир жаран үчүн Кыргызстандагы аябай оор жана мен ойлойм бул деген жакшы мезгил. Анткени кандай турмушта жашайбыз бүгүн жана эртең деген ар бирибизден, сизден да аябай мындай зависит да. Кыскача көз каранды. Кыскача жарнамалык түрмөктөн кийин маегибизди уланталы. Биздин көрсөтүүбүздүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Имарат Прогресс курулуш компаниясы бул 24 жылдык тарыхы бар Имарат Групп холдингине кирет. Мына азыркы учурда Алтын Булак Лайф, Астория жана Гранвилл үйлөрүнө жашоочу болуп кирүүгө чакырат. Жана ошондой эле эгерде 31 декабрга чейин батир ала турган болсоңуз, анда iPhone 12 Pro, iPad же MacBook'тун ээси болосуз. Белекти өзүңүз тандайсыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйүктүү көрөрмандар, бизде мейманда Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалынын директору Төлөкан Исмаилова жана ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, кинооператор Стамбулбек Мамбеталиев мырзалар. Бүгүн биз Бир дүйнө Кыргызстан даректүү кино тасмалардын фестивали жөнүндө, анын жыйынтыктары жөнүндө, анын перспективалары жөнүндө кеп кылалы деп турам. Эми Стамбулбек агай, айтсаңыз, жаш режиссерго бул Бир дүйнө Кыргызстан фестивалына, даректүү тасмалардын фестивалына катышуу эмнелерди берет? Андан ары кандай дагы келечекте мындай жол ачылат балким? Туура, жакшы суроо болду. Ар бир баштап аткан режиссерго, начинающий режиссер деп коет го. Ар бир фестиваль бул трамплин. Кыргызстанда ушундай дүйнөлүк абройго ээ болгон Бир дүйнө кинофестивалынын болушу бул бизге эки эсе мындайча айтканда жетишкендик болуп атат да. Себеби биздин буга чейин дагы ошол биз тарбиялаган, бизде окуган жана башка ошол Кыргызстандагы кино мектептерден келип көптөгөн жаштар өздөрүнүн күчүн ушул Бир дүйнөдөн сынашат. Себеби бул жерден башка өлкөлөрдүн дагы катышуучулары менен баягы мындайча айтканда таймашка түшүп, бири-биринин фильмдерин көрүшүп, алардан опыт алышат. Тигилер биздикилерден алышат. Себеби баардыгы эле тармакта ушундай да. Мисалы үчүн спортчулар деле сыртка чыгып, башкалар менен атаандаштык кылып көрсөтпөсө, анда аларда өсүш болбойт да. Ошондой эле маданиятта, ошо маданияттын ичинен кинодо деле ошол фестивалдардын көп болушу жанага көбүрөөк катышкан ар бир жаш режиссерго шыктандырат.
себеби алардын келечегин ачат. Мына азыр эле ошол жанагы маектин башында эжебиз айтып кетти, Айзада Бекбалаева жөнүндө. Ошол ал ушул фестивалга келиш менен бүгүн жакшы бир кызмат, мындайча айтканда өзүнүн кыялындагы, өзү ошол Манас университетинен кийин барып Санкт-Петербургда драматургияны бүтүрүп келди, магистратурасын. Бул жака келип ошол өзүнүн багытындагы, өзүнүн кыялындагы жумушту таппай жүрдү эле. Ушул фестивалга келип катышуу менен бул жактан ошол Темир Бирназаров менен таанышып, азыр ошол Кыргыз фильм киностудиясында башкы редакторлук кызматка алыныптыр. Себеби ал өзү сценарий жазат, кинодраматург. Бул деген жана айтып атпайбы, перспективасы кандай болот деп. Келечекке жол ачып берет да мындай окшогон фестивалда. Ошондой эле Мээрим Догдурбекова мисалы үчүн ал бул жерден алды, ал азыр эми фестивальный период деп коет, өзү фильм 1-2 жылга чейин ар кандай фестивалдарга катышууга укук алат да. Өзүнүн мөөнөтү бар. Мына эми ошол Мээрим ушул фестивалга катышышы менен азыр мына Үмүт фестивалында жүрөт. Буюрса ошол 21 башталса башка дагы ошол Берлиналеге барышы мүмкүн, Канскийге барышы мүмкүн. Балким Чехияда Карловы Вару деген бул дагы документалистикада эң чоң фестивалдар бар. Ошон үчүн бул жаш режиссерлор үчүн мындай кинофестивалдар бул баягы мындайча айтканда келечекке ачыла турган жол, келечекке чыга турган чоң көпүрө, трамплин болуп саналат да. Амма кинолор боюнча тактап коеюн дедим эле. Фестиваль период этпеспи, фестивальный период. Демек, ошол быйылкы жылга катышкан кинолордун бардыгы, мисалы үчүн ачык доступ элдин баары көрө ала тургандай болобу? Жана мен айткан фестивальный период деп ошол кээ бир фестивалдардын талабы ошондой. Экранга чыкпаш, мындайча айтканда интернет бар эмелерине чыкпаш керек да. YouTube сыяктуу каналдарга чыкпаш керек. Себеби ал жерде ал эми бул эми кинону дегенде биздики бул авторский кино болуп саналат да. Бул эми өзүнүн чакан аудиториясы болот. Баардык эле жерде көрө бербейт да. Ал эми ар бир фестивалдын өзүнүн ушул режиссерлордун, ушулга окшогон авторлордун көрүүчүлөрү болот да. Ал кадимкидей жана кинотеатрдагыдай аудитория болбойт. Чакан өздөрүнүн ошол багытында, ошол багытта ой жүгүрткөн. Себеби азыр биз жеңил ойлуу кинолорду көрүп эле ушинтип жашайт экенбиз деген түшүнүк болбош керек да. Ар бир кино бул бир ойду сага түшүндүргөнгө айтат. Ар бир фильмдин өзүнүн философиялык ою болот. Өзүнүн баягы көркөм эстетикалык тараптары болот. Ошону түшүнгөн киши гана ошол проблеманы түшүнө алат. Ошол экранда эмнени айткысы келди автор. Ошол экранда алып чыккан тема эмнени сага түшүндүргүсү келди. Аны ал жерде экран менен көрүүчү сүйлөш керек. Эгерде автор жана жаш режиссерлор айтып атпайлы бүгүн, ошондой деңгээлде фильм тарталып атса, значит алардын келечеги кең. Баардыгы эле документалистикадан баштаган. Ал Болот Шамшиевди алалы, ал деле Манасчыдан баштаган. Убукеевди алалы, ошол эле Төлөмүш Океевди алалы, аттар деген ошол жана Бакайдын жайытын тартаардын алдында ал дагы ошол баягы өзүн сынаш үчүн аттар, это лошади деп аталган орусчасы. Ошол фильмди тартып, даректүү фильм тартып. Анан чоң кадамга даярданышат да. Документалистика бул кинонун өзү, кино бул документалистикадан башталган. Кино тарыхына карай турган болсок, АГН Люмерлер ошол биринчи өзүнүн эксперимент жүргүзгөн фильми «Прибытие поезда» деп жанагы ошол 1928-жылы тартылган фильми чыгып атпайбы. Ошон үчүн документалистика бул мен кайра суроомо кайтып келгиме турат да, себептен эле сиз айткан мисалы үчүн ошол эле жана фестивалдын мындай көрүнүктүү кино тасмаларын тууралуу айттык. Анан кийин биздин көрөрмандар ушуларды көрсөм болот эле, балким эфирлерди өткөрбөйдү, бизде фестиваль болду. Анан кийин эми аларды каяктан көрүшөт? Эми аларды ошон үчүн баягы дагы өкүнүп калбаш үчүн дайыма ошого окшогон фестивалдарга катышыш керек. Булар бул эми быйыл эми пандемия болуп биз жана онлайн түрүндө өтүп атпайбы. Негизи буга чейин булар биздеги Бишкектеги кинотеатрлардан көрсөтүлүп келген. Баардык эле фестивалдарда фестивальный неделя деп коет, ошол апталык. Ошол жуманын ичинде катышкан фестивалдардын баарын көрсөтөт. Мисалы үчүн Бир дүйнөдө болсун, Ак Илбирсте болсун, Үмүттө болсун, башка Кыргызстандагы болуп аткан фестивалдарды айтып атам. Ошол эле Кыргызстан кыска метраждуу тасмалары. Фестивалдарда бекер болуш керек, Бекер. Ар бир көрүүчүгө эшиктерин бир эле жолу эмес, бир канча жолу ошол аптанын ичинде
Мисалы үчүн 10 күн боло турган болсо 10 күндө 2-3 жолу көргөнгө мүмкүнчүлүктөр болот. Ошон үчүн бир жумада 12 миңге чейин катышып калышат. ошон үчүн мен көрүүчүлөрдү чакырып кетет элем. Кинофестивалдарды өткөрүп өстөн акылдуу автордук кинону көргүлөр келсе анда ал жерден жөн эле кинону көрүп коюш эмес, ал жерден кругозор ойлоно турган, ойлоно турган, сага бир мындайча айтканда пасыл деп коет, ал экрандан сага бир мындай жан дүйнөнүн мындайча айтканда бир пасыл деген сөздүн таппай атам кыргызчасын. Сага бир мындай кайрылуусун берет да, мына күч берет. Ушундай темаларга сен кандай карайсың? Себеби баардыгыбыз биз көз карашта болмойын бир кишинин колунан эч нерсе келбейт. Ой, ажырда аябай талкуу болот. Фильм бүткөндөн кийин ошол кинорежиссер менен атайын талкуу болот. Аны очередке турушат. Балдар, кээ бир аялдар ыйлап, бир афганский фильмди көрсөткөнбүз бир андан мурун. Анан ажырда мында да менин баам 60 кой дегенчи. Анан бир тиги новостройкадан аял келип алып, кичинекей балдарынын биякта да баласы, анан эмне үчүн ушундай? Эми 60 кой бериптир. Мага бир 3 эле кой берген. Бийлаган. То есть бу деген аябай адамдар үчүн сиз айткандай суроо жана ушундай бир ички дүйнөсүн ачып, жана өзүн тапканга күч берет да. Аябай сонун бу даректүү фильмдер. Анан чиновниктер дагы официалдуу мындай караганда дагы өзүнө жумушуна пайда бир нерсени таап алып, жана өзү карьера жасаганга дагы, же болбосо кырсыктарды алдын ала билүү деген, мисалы Майлисунун тагдыры да карап көрүп туруп, эми 30 жыл өттү ошо эгемендүү болгондон Кыргызстан. Жок дегенде ушуну бүтүрөлүкчү деп бүтүрүш керек да. Тиги суу таптакыр эме ятка эметмейинче, ууламайынча, көрдүңүзбү? Сиздин сөзүңүздү мен ичинеметип койдум окшойт. Жок, айта бериңиз. Ошо фестивалдын өнөктөштөрү тууралуу дагы кеп козосок, кимдер менен өнөктөшсүздөр? Автоматтык түрдө мисалы үчүн Бир дүйнө Кыргызстанга өтсө, башка фестивалга да өтө алабы? Мүмкүнчүлүк барбы? Бул аты Бир дүйнө да. Бул One World деп коет англисче дүйнө. Ошон үчүн биз кичинекей Кыргызстаныбыз бууда чоң өнүккөн мамлекеттер менен тең атада. Аны эч качан унутпашыбыз керек. Ошо эгемендүүлүк алгандан кийин эле биз тең өлкө болгонбуз. Ошо ратификация кылганбыз болгон токой келишимдерди. Аны эч качан мындай чоң мамлекет, Кытай же да бирөө деп коркпош керек. Анткени тең мындай бир сонун статусубуз бар мамлекет. Ошон үчүн биз айткыбыз келет, ошо фестивалдын маңызы дүйнө билет фестивалды. Мисалы ушул фестиваль өтүп атканда Форум Азия деп коет, чоң мамлекеттик эмес уюм бар Азиядачы. Ошонун директору сөз сүйлөдү. Ушундай каалайм документалисттерге, ушундай жаш, ушундай режиссерлорго, анткени ушундай кырсык жана конфликттерди алдын ала билүү деген тематикадан иштеп аткан. Бу деген аябай сонун жана акылдуу жана бизге да үйрөнчү нерселер бар экен депчи. Же болбосо ошол эле тиги Хайди Мензет деген атайын тиги Мюнхенде, бирок ушу документалисттер менен аялдар менен да баарлашып өткөрдү да, кандайча шайлоо укуктарын жакташ керек кыздар. Анткени ал жерде 100 жылдан бери жакташат. А бизде парламентке отуруп калгыла, биз отурдук, биз депутатпыз. Андай эмес да. Анткени бу шайлоо, демократия, атуулдук, лидерлик күндө такшалыш керек. Эгерде бир күн унутуп калса, сөзсүз түрдө бирөө алып алат. Ошон үчүн аябай жана сиз да айтып атпайсызбы, акылдуу адам дайыма жакшы бир инструменттерди издеп жана карьера жасайт. Жакшы карьера жасайт. Анткени бул лидерлик сапаттар. Ошон үчүн мен айткым келет, One World Чехияда бул дүйнөдөгү эң чоң фестиваль. Биз ошо 2007-жылы баштап атканда алар менен шериктеш болуп, ошонун түйүндөбүз. Анын ичинде да толгун токой фестивалдар бар. Жана Нюрнбергский фестивалдын директору Андреа Кох билет мына жюринин мүчөсү да болуп, аябай тандады быйыл дагы иштепчи. Ошон үчүн биздин жаш таланттуу балдар кыздарыбызга жол ачык да. Дүйнө билет. Мисалы Сянден Түн деген Мьянмадан качкан келип акыш 3-4 жыл болду го. Анан ошо умайнени алып, биздин символ умайне. Анткени умайне ошо ата-бабабыздан калганда өзүнчө бир гармония да. Анан ошол англисче жазыптыр. Ошо умайне
мен ошол жака катышып биринчи жолу балдар жөнүндө фильм көрсөткөм. Мен дүйнө азыр, мен Америкадан аябай чоң белгилүү документалистика институтун бүтүрдүм. Азыр да ушундай дүйнөдө эле кезип жүрөт. Отур бир документалистикасын алыпчы. Анан баягы жазыптыр. Мен ушундай сагындым Кыргызстандан, анткени 10 декабрда келген да, карды сагындым, аябай сагынып атам. Эмки жылы сөзсүз түрдө бирдемеге катыштырылачы эксперттик топко депчи. Ошон үчүн биз жалгыз гана фильмдерди көрсөтпөй, биз дагы толгон токой документальный мектеп өткөздү Асил Жураева. Мен азыр ачык айтып кетким келет, союз кинематографисти Кыргызстандын. Тарт деген өзүнчө бир таланттуу уюм, анткени ошо символиканын баарын жасаган ошолор болчу. Асил Жураеванын ушунчалык эмгеги зор, анткени технический жактан жана сиз да катышыптырсыз кыргызча фильмдерди. Ошон үчүн сизге да ыраазычылык айтабыз. Анткени айылдарда дайыма офлайн өтчү да. Анткени айылдарга алып барып даже режиссерлор барып ошо боз үйдүн ичине экранды коюп алып көрсөткөн дагы мезгилдер болгон да. Австриядан келип алыпчы. Биз ошон үчүн эл менен ошо биздин эң негизги максат кайсы бийлик болбосун эл менен баарлашып, эл менен иштесе, ошончолук өсөт. Ошон үчүн дайыма демократия деген ылдыйтан өйдө кетет. Ак үйдөн келбейт, тетяктан келет, айылдан келет, үйдөн келет, семьядан келет. Ошон үчүн бул деген ушул эл үчүн жасалган, эл менен чогуу, элдин ичинен тапкан таланттарды дүйнөгө көрсөтүү. Анан мынакей улансын деп биз уже канча жылдан бери экинчи жыл болуп атат. Ошо арбагы да ыраазы болсун, ата-энесине да айткыбыз келет. Мынакей быйыл дагы ушундай бир жакшы номинацияны ушул «Кыял» деген фильм алды. Уланыбыз дайыма биз менен ошо эркин сөз, коррупцияга каршы жана гүлдөгөн Кыргызстан үчүн. Чоң рахмат, мына ушундай ой менен биздин маегибизди жыйынтыктайт окшойбуз, себептен убакыт кыска. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде мейманда Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалынын директору Төлөкан Исмаилова жана ошондой эле Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, кинооператор Стамбулбек Мамбеталиев болду. Чоң рахмат. Ал эми биздин көрөрмандарыбыздын назарын Кооператив атындагы музейде жаңыртуу фонду көргөзмө өткөргөн. Мына ошол көргөзмө тууралуу чакан видео сюжет назарыңыздарда. Посильнее, поглубже давай. Этот фильм участвовал. Бул тасма ноябрда Екатеринбургдагы инклюзивдик искусствонун эл аралык фестивалына катышкан. Искусство, который проходил в Екатеринбурге, в России. Меня зовут Елена. Я Домашова. Люблю читать книги и ценю жизнь. Ну, я Светлана Ивановна Домашова. Мать ребенка Леночки своей с инвалидностью, я не знаю, сейчас ЛОВЗ называют. Это наша Киргизия. Видишь, я сразу лезу, не помню. Киргизии первыми стали называть люди с ограниченными возможностями здоровья. И потому что инвалидность как-то в обиходе в нашем, ну, обидное, наверное, слово. Мы хотели показать жизнь сильных людей, которые... Күчтүү адамдардын жашоосун, алардын максаттарына жана кыялдарына кантип жетип жаткандарын көргөзгүбүз келген. Жөнөкөй адамдардагы ой жүгүртүүсүнөн өзгөчө болгон. Ар дайым алдыга кадамдарды кылып иштешет. Жизни, переворачивая все понятия, которые есть у обычных людей. Спасибо вам, Светлана Ивановна, за то, что вы так... Светлана Ивановна, сиздердин аракетиңизге чоң рахмат. Продвигаете
устремляйтесь вперед, не останавливайтесь. Ömür bağıtım tapпай іздеп күйіп жансам да ömür тағдырда жан үріп мен өңнен ассам да. Это фильм действительно про фонд и про семью. И вот Бул тасма фонд уыз жана үй бүлөбүз жөнүндө тартылган. Ноябрда каза болуп калган менин сиңдим Лена жөнүндө. Анын жашоосунун ушундай жарык изи калды. от ее жизни. Вот во всем на свете. Люблю читать и картинки смотреть. Вот. Обожаю читать. Вот сколько у меня книг на полке. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано. Глаза мои завязаны, но я все вижу. Я грею счастье внутри, смотри, оно с тобой связано. Мне все про все рассказано. Я все Бүт балдар абдан жакшы. Силерди чын жүрөгүмөн жакшы көрөм. Силер муну сезесиңер, мага канчалык кымбат экениңерди билесиңер деп ойлойм. Насколько вы мне дороги. Вчера, 7 декабря 2020 года, фонду ЖНРТУ исполнилось... 7 декабрда жаңыртуу фонду официалдуу түрдө 15 жылга толду. Бирок чындыгында фонд 30 жылдан бери иштеп келе жатат. Менин сиңдим инвалид болуп төрөлгөндө, бала чагынан эле баланын өнүгүүсүндө бир нерсе өзгөчөлөнүп тургандыгы билинген. Ошентип менин апам жаңыртуу фондунун директору Светлана Ивановна инвалид баланы туура тарбиялоо жана өнүктүрүү жолдорун издей баштады. Кыргызстанда мурун өзгөчө адамдарга мамиле башкача болчу. Маалыматты табуу кыйын, мүмкүнчүлүктөр аз болчу. Ошентип башка ата-энелер менен биргелешип, балдарды атайын бала бакчаларга берип, курстарга окутуп, ушул маселе менен апам жашап келе жатат. 15 жыл мурун ата-энелер өздөрүнүн ишин официалдуу түрдө жаңыртуу фондун каттайлы деп чечишти. Мен болсо бул фонддо кийинчерээк иштей баштадым. И вот с тех времен, объединяясь с другими родителями, обучаясь в специальном садике, посещая потом какие-то дополнительные курсы для развития. Вот моя мама жила этим. 15 лет назад приняли решение основать фонд ЖНРТУ, который объединял родителей, которые были вместе с моей мамой в тот момент. Лично я очень плотно занялась этой деятельностью и приобщилась к фонду. Да, счастливые, хорошие, здоровые. Если нет приступов. Но очень у многих есть приступы. Мы свою Лену, я считаю, не довели ни раз ни до одного приступа, только хвала нам, как родителям. Декабрь айы бұл жылдың жиынтықтарын чыгаруу айы. Бүгін біз ийгиликтүү түрдө 14-чү ирет өткөн «Бир дүйнө Кыргызстан» даректүү тасмалардын кинофестивалынын жыйынтыктары тууралуу кеп кылып атабыз. Бүгүн дагы мейманга келген биздин конокторубуз менен тааныштырып өтөлү. Кинорежиссер, «Бир дүйнө Кыргызстан» кинофестивалынын техникалык менеджери Асель Жураева жана ошондой эле режиссер-документалист, «Бир дүйнө Кыргызстан» кинофестивалынын калыстар тобунун мүчөсү Аман Ажимат. Кош келипсиздер. Абдан кубанычтабыз. Ийгиликтүү жыйынтыкта алышыңыздар менен куттуктайбыз. Анан кийин албетте дароо эле суроо, мына мурун масштабтуу түрдө кинотеатрларда болчу эле. Быйыл онлайн болуп калды. Негизи катышуучулардын саны, кинолордун саны дагы санына да бул таасир этсе керек.
Ооба, албетте, негизи бул аябай чоң деңгээлде өтө турган фестивалдардын бири Кыргызстан боюнча адам укуктары боюнча да. Анан бул фестивалдын өзгөчөлүгү биринчиден бул жерде бир гана даректүү тасмалар көрсөтүлөт жана ушул дайыма кинотеатрларда көрсөтүлгөндө көрүүчүлөр аябай көп болчу да. Орундар да жок калчу, талкуулар болот, дискуссия аябай күчтүү болчу. Бул быйыл дагы ошол онлайн болуп калды. Онлайн болгондо деле баары бир өздөрүнүн комментарийлерин калтырып, элдер ошондой мүмкүнчүлүк болду да. Бул ушул силердин телеканалы аркылуу көрсөтүлдү фильмдерчи. Анан албетте кичине онлайн болгондо дагы өзүнүн жакшы жактары дагы, кичине көрүүчүлөр жок болгондо дагы кызыксыз болуп калат экен да. Анткени дайыма офлайн болгондо сен көрүүчүлөр менен түзмө-түз байланышта болуп, режиссерлор менен тааныштырып, башка мамлекеттеги тарткан режиссерлор дагы катышып, алар атайын келип өзүнүн тасмаларын көрсөтүшчү да. Бул дагы бир чоң сонун бир аянтча да өзүнчөчү. Дароо фидбек, дароо нетворкинг болгол. Анткени бул деген эми бир жылда бир жолу өтөт, анан акысыз болот. Башка чет мамлекеттерде ушундай эле даражалуу фестивалдарда төлөп киресиң да, атайын билеттерди сатып алып, элдер очередке турушат. Бизде болсо чакырасың кайрачы, ай кел көрүп койчу, моундай тасмалар, сон тасмалар бар, келип баарлашалы деп. Бирок ошол уникалдуу жагы бул фестивалга дайыма өзүнүн көрүүчүлөрү бар. Анткени күткөн көрүүчүлөр дагы бар. Мектепте окуган, ошол студенттер дагы атайын кызыгып келип, түзмө-түз баарлашышат да. Ошондо саны жагынан азыраак болупту? Быйылкысы онлайн болгондуктан ооба 15 тасма көрсөтүлдү. Буга чейин биз 30га жакын тасмалар көрсөтүлчү. Ошол эле улуттук биздин өзүбүздүн конкурстагы дагы, Кыргызстандагы да фильмдер катышты, ал эми чет мамлекеттеги дагы фильмдер катышты да. Ал эми быйылкы фестиваль сапатына кандай таасир берди? Аман мырзага суроо бергим келип турат. Кандай өзгөчөлүктөрдү, кандай артыкчылыктарды, балким кемчиликтерди байкай алдыңыз? Бул фестиваль айырмасы башкалардан онлайн болду. Ошол жагы менен анан мурун техникалык жактан биз 3 тилге которуп, анан DCP форматына көргөзүп, чоң кинотеатрдын экранына ылайыктап, анан көргөзүлчү эле да. Азыр DCP форматын өткөргөн жокпуз, бирок 3 тилге которулуп, мурункудай эле. Техникалык жагы болгону ошол DCP-ге өткөргөн жокпуз, калганы мурункудай эле кетти. Чоң экранда көрсөтүлдү. Чоң экранда көргөзө алган жокпуз да. Анан көрөрмандар ошол телевидение аркылуу өздөрүнүн баягы пикирлерин билдиришти. Мурун мындай түз адамдар менен баарлашып, ошо кинону талкуулачу эле, мында бүт баары онлайн болду да. Ошонусу менен айырмаланды. Анан фильмдер дагы жакшы болду. Фильмдер да жакшы болду. Быйыл экологияга басым жасалды быйыл. Жакшы фильмдер келди, экология эмесин боюнча көйгөйүн чагылдырган. Биздеги кинолордагы, биздеги мыкты улуттук кинондо ошо экология багытындагы коркунуч аттуу фильм алды. Ошол. Сапаты жагынан аябай быйылкысында дагы мындай оператордук чеберчилик жагынан жакшы мыкты тасмалар болду да. Анткени ошол жагындагы мындай белгилеп кетсек болот да. Биз эми техникалык жактан колдоо көрсөтүп ошону даярдаганда ар бир тасманы көрүп чыкканга туура келет да. Көрүүчүлөр көрө электе эле биз көрөбүз да ал тасмалардычы. Анткени бул дагы сонун нерсе да. Өзүң көрүп чыгасың оригиналында, анан ошол ар бир субтитрин коюп чыкканда дагы ар бир кадрын анализдеп, биз өзүбүз дагы режиссер катары дагы ар бир кадрды анализдеп чыга алабыз да. Бул дагы бизге өзүнчө бир сабак да, тажрыйба дагы болот да. Анан сөзсүз түрдө бул дагы уникалдуу жагы бул Кыргызстанда. Анткени бул эмнеси менен уникалдуу, кыргыз тилине которулат ар бир тасмачы. Башка фестивалдар өткөндө атайын кыргыз тилинде субтитрлер болгонун билбейм, көп деле байкаган жокмун. Көбүнчөсү эле орус, анан англис тилинде болсо, бул жерде сөзсүз түрдө кыргыз тилинде которулат. Анан бул ушул жерден эле чектелбестен шаарда эле көрсөтүлбөй, башка региондорго дагы атайын ошол азыр жаз мезгилинен баштап башка региондорго көрсөтүп башташат да. Анан ошол эле мектеп өспүрүмдөрүнө дагы бул жакта эми бул
адамдарды тарбиялоого эң чоң курал деп эсептейм да. Бул документалистика, тарихтуу фильмдерчи. Анткени сен ошону фильмди көрүп атып, өзүңдү дагы тарбиялайсың, көп нерсени түшүнөсүң, бир агартуу сезимдер дагы көп нерселер пайда болот да. Бул фильмди көргөндөн кийинчи. Даректүү тасмалардын маанилүүлүгү тууралуу жарнамалык түрмөктөн кийин маегибизди уланталы. Биз ал ортодо берүүбүздүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Компания өлкөдөгү 24 жылдык тажрыйбасы бар Имарат Групп холдингине кирет. Азыркы учурда жалпы биздин көрөрмандарды Астория, Гранвилл жана Алтын булак лайф үйлөрүнүн жашоочулары болууга чакырат. Эгерде 31 декабрга чейин батирь ала турган болсоңуз, анда алмалуу сезон акциясынын катышуучусу болуп, iPhone 12 Pro, MacBook Pro же iPad Pro алууга мүмкүнчүлүк болот. Белекти өзүңүз тандайсыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Бүгүнкү эфирибизде биз кинофестивалдардын маанилүүлүгү, айрыкча даректүү тасмалардын өзгөчө биздин жашообузга тийгизген таасири тууралуу кеп кылып атабыз. Бүгүн бизде мейманда кинорежиссер Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалынын техникалык менеджери Асель Жураева жана ошондой эле режиссер документалист Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалынын жюрисинин мүчөсү Аман Ажмат. Жюрилер кандай критерийлерге карап жеңүүчүлөрдү тандайт? Быйыл 5 жюри болду. Кыргызстандан экөөбүз. Анан адатта канча болчу эле? Адатта мурункусунда билбейт экенмин. Мурункусунда болгон эмес. Мурункусунда мен катышуучу катары катышып келгем кинофестивалга. Мунусунда жюри болдум. Мунусунда 5 болду. Америка, Германия, Чехиядан болду, анан Кыргызстандан экөөбүз болдук. Сиз анан Айзада Амангелди кызы. Биз киного көркөмдүк жагына көбүрөөк басым жасадык. Анан көйгөйдү канчалык ачып бере алды да. Ошол жагына басым жасадык да. Анан баягы бияктан тематикалар болду. Экология жагына өзүнчө сыйлык болду. Гран-приге мыкты эл аралык фильм, мыкты улуттук фильм. Анан Улан улансын деген Улан Эгизбаевдин наамында дагы сыйлык бар. Ошого дагы болду. Баягы гендерный равенство, баягы гендерлик тең укуктуулук жагына ошолорго, ошондой эмелерге, критерийлерге басым жасадык да. Экологияга аябай көп фильм болду. Ошолордун арасынан баягы кайсынысы бар көркөмдүк жагынан, анан ошол көйгөйдүн канчалык актуалдуулугу, анан канчалык кенендиги, ошол жагына карап анан баа бердик. Быйылкы фестивалдын дагы өзгөчөлүгү болуш керек же мурун деле ошондой болчу беле? Быйыл сценаристтерге атайын мүмкүнчүлүк бериби? Негизи ошол мүмкүнчүлүк тууралуу кененирээк айтып берсеңер. Негизи ошол ар бир фестивалдын өзүнүн фестиваль болуп атканда ар кандай бир эле учурда ар кандай аянтчалар болот. Ал жерде өзүнчө бир иш-чаралар өтөт. Бул Бир дүйнө фестивалында дагы тегерек стөлдөр болду. Ошол биз воркшоп, ошол лаборатория, даректүү тасмалар боюнча лабораторияны жетектеп, ошол жерде биз бир жума сабак өтүп даярдандык. Анткени бул жерде ушул лабораториянын эң негизги максаттарынын бири бул ошол өспүрүмдөргө арналган же өспүрүмдөр үчүн кандай темаларды тандап даректүү тасмалар тартсак болот. Анан негизи эле даректүү тасма деген бул эмне, анын кандай өзгөчөлүктөрү бар, кандай ыкмалары бар, мына ошолор жөнүндө атайын биз лаборатория өткөрдүк. Ошол мен анан Айзада экөөбүз алып бардык. Айзада ошол драматургия жагынан айтып берсе, мен негизи эле ошол даректүү тасманы тартып атканда теманы, изилдөөлөр кандай жүрөт, ошону аягына кантип чыгарыш керек, мына ошолор тууралуу өзүнчө бир лекциялар болду.
13-төн ашык катышуучу болду, атайын тандалып алынды конкурс аркылуу. Анан ошондой эле биз башка мамлекеттен дагы өзүнүн ишин мыкты билген кесипкөйлөрдү дагы чакырып, алар дагы өздөрүнүн кеп кеңешин айтты. Мына ошонун алкагында, эң аягында, жыйынтыгында питчинг болду. Бул питчинг деген эмне? Питчингте сен ошол өзүңдүн проектиңди, келечектеги ошол даректүү тасма тарткан проектиңди элге тартуулап айтып бересиң да. Мисалы үчүн сунуштап бересиң, кайсыл жагы менен уникалдуулугу, өзгөчөлүктөрү бар, эмнеге ушуну тартайын деп атасың, аны көрүүчүлөр көргөндө кандай таасир алышы мүмкүн, ошол керектүү темабы дегенчи. Мына ошол 8 катышуучу өзүнүн питчингин атайын даярдап, өздөрүнүн идеяларын, темаларын сунушташты. Мына ошолордун арасында бир катышуучуну тандап алдык. Ал катышуучу ошол Бир дүйнө кинофестивалынын өздөрү ошол кийинки тартканга, мына азыркы ошол тандалып алган проектисине каражат бөлүнөт да. Аягына чейин чыгарганга бүт баарын көзөмөлдөйбүз. Анан кийинки жылы ошол эле тасма Бир дүйнө кинофестивалда балким жакшы мыкты тартылса катышып калышы мүмкүн да. Бул деген менин оюмча бул ошол жаштарга бул өзүнчө бир бонус да, мындай мүмкүнчүлүк. Анткени сен ошол каражат издейсиң, кантип тартсам дейсиң, а бул жерде ошол сен питчинг аркылуу утуп алгандан кийин сөзсүз түрдө ошонун баарын мындай тартыш керек да. Кайсы каражатка тартам, кантип тартам деп баш ооруп айтты. Питчингке катышып керек экен. Аман мырза, мына фестиваль эл аралык деп атабыз. Быйыл канча өлкөдөн катышты? Анан кийин кайсы өлкөнүн режиссерлору көп катышат? Анан кийин эмнеси, кайсы өлкөлөрдүн режиссерлору сизге жагат? Мына ошол Бир дүйнөгө катышкан. Эмнеси менен? Бул документальный фильмде баягы бизде игровой көркөмдүк тасманыкындай бир баягы сүймөнчүлүктүү режиссер жок менде. Анткени бул документальный киного, фильмге келген фильмдер олар өздөрүнчө бир формасын таап алышат, өзүнчө бир уникальный да. Анан бирөөсүнөн баягы кандай бир мамлекетке, бир өлкөгө мындай байланбайт да. Мен бул именно ошол өлкөнүкү жакшы депчи. Бул жерде быйылкысында Африкадан тартылган фильмдер кызыктуу болду. Ошол жакта баягы көйгөйлөр, Африка көйгөйү көп болгондуктан ошол жактан баягы аялдардын тең укуктуулугу, жаш балдардын укугу, ошондой эле экология укугу болгонго ал жак баягы тартышканда жакшы тартышыптыр. Визуальный жактан, көркөмдүк жагынан, журналист баягы эме эмес да, телевизионный репортаж эмес да, көркөмдүк фильм менен жакшы болуптур да. Анан Белоруссиянын дагы фильми бар, көзү сокурлар футбол ойнойт экен да. Элестетип көрсөңүз, көзү сокур футбол ойнойт. Ошол кулагы менен угуп, топ кетип баратканын угуп ойнойт экен да, ошолорчу. Ошолордун баягы чемпионаты болот экен. Эми бул жерден кызыктуу, бир каармандык кызыктуу, биз билбеген, биз көрбөгөн нерсе, көйгөйлөр аябай көп да адамдардынчы. Буга чейин мен ойлоп турмун, ошол көзү сокурлар, айзиздер, футбол ойнойт депчи. Алар чынында биз көзсүз көрүп жүрүп ойнобойбуз ошол футболдучу. Ошолор ошондой деңгээлде ошол сыяктуу баягы кызыктуу темалар, баягы биз көрбөгөн нерселер ушул документ аркылуу адамдар көргөзөт да, режиссерлорчу. Анан биздеги эле Кыргызстандагы Кыял деген фильм да. Ошол каарман буту баспайт, бирок буту басып жүргөн 6 саны аман адамдардан дагы жакшы окут кылат да. Алар кылбаган нерсени кылат. Эмеси баягы ичинде эрки аябай күчтүү да. Ошонусу менен аны көрүп алып, өзүңө бир күч кубат аласың да. Денең сакып жүргөн, басып жүргөндөн ошол адамдар күч кубат берет да. Бул документальный фильмдики ошол каармандарды ачып берип, баягы адамга бир өзүң ой жүгүртүүңө, көз карашыңды өстүрө турган жакшы фильмдер болду быйыл. Баары эле именно бир жалпы бир мамлекеттин режиссеруна, бир мамлекеттин киносуна мына басым жасай албайсың. Анткени ар бир
өлкөдөн келген кино өзүнчө мыкты да. Көбүрөөк историяга, көбүрөөк окуяга, маселеге, көйгөйгө, ошо көйгөйгө кантип берилген темалары. басмыш эткенсиздер. Анан формасы дагы да кээ бирөө мындай башкача форманы таап алышат да, кантип айтат да, башкача форманы. Ошонусу менен дагы да жөн эле көргөзүп койбойт, башкача форманы таап алышат да. Ошонусу менен да кызыктуу болду. Сиз үчүн эмнелер ачылыш болду? Мен дагы ошо Аманга дагы кошулам. Анткени бул жерде таң каласың да, кээ бирки сонун темалар тандалып, өзүң ошол режиссер, документалист болуп атпайсың. Эмнеге мен ушул темада тартпадым дейсиң да. Мындай Аман экөөбүз сүйлөшүп аттык да, ар бир кинону көрүп атканда талкуулар жүргүзүп өзүнчө анализдеп аттык да. Анткени бул ар бир сөзүнө кошулам. Анткени ар бир тасманы көргөндө ушунчалык сага таасир калтырат да. Анан ошол эле мен деле таң калган бул Белоруссияда тартылган кинода ошол көзү сокурлар болгон толук метраждуу фильм да. Эми мындай башында кинонун башталышы дагы сонун башталат да. Турушат, көзү сокур экенин билесиң да, бирок туруп сүйлөшүп атышат да. Ай, ты келбей атат го деп эле тренерди күтүп атышат. Тренер кеч калып атат да. Шашылып атышат да, келбейби азыр, билеттерибиз момо экен. Мончончу немеде отурат экенбиз, отургучта. Эмне келбей атат? Жокко деп эле ушунчалык тынчсызданып эле ушинтип атышат. Анан кийин эле чоң стадиондо отурушат аларчы. Стадиондо отурат, тренери аларга айтып берип атат да, кандай жүрүп атат азыр оюнчу. Бул бияка чуркады, тиги кадимкидей алар ошого берилип, ошону көрүп аткандай элестетишет да. Мына ушундай эпизоддорду көргөнүңдө сен ушунчалык сага таасир берет да. Бул жерде реалдуу адамдар, ошолордун жашоосу, ошондуктан бул сонун фестиваль жана сонун кинолор болду да, мындай кыскача айткандачы. Анткени айта беребиз да, көп да. Айта турган ар бир тасма жөнүндө. Демек, мындай жылдан жылга, 14 жылдан бери өсүш бар. Аябайда. Өйдө ылдый эмес. Өйдө ылдый эмес. Бир гана өсүш бар. Анткени мыкты тасмалар, быйылкы тасмалардын бардыгы эң мыкты деңгээлде тартылган тасмалар. Көтөргөн темалары, профессионализм жагынан бүт бардыгы мыкты деңгээлдеги тасмалар да. Кыргызстандык канча тасма катышты? Ошо 16 тасманын ичинен. Кыргызстандан бир 5 тасма катышты го дейм. Ал тасмаларды бардык тасмалардын дагы темалары сонун. Бул бир тасма, бул корукчу Меримдики катышкан, ошол эң мыкты улуттук тасма деп алды. Ал жерде ошол бир корукчу киши жөнүндө ошол экинчи темасы, экинчи фильм болсо бул ошол кыял деп аталган тасма тартылды. Катышты. Анан Шахта деген ошол сыяктуу мындай темалары дагы кызыктуу да. Майлуу жөнүндө дагы фильм катышты. Ошол Настоящее время менен аркылуу тартылганчы. Ошо Адилет деген жигиткен ошол Минкушты ошол жакты дагы көрсөткөн мындай ар бир көйгөйдү көрсөтө билген мыкты тасмалар катышты деп айта алабыз да. Анан кийин өсүш бар деп атпайбы, бул дагы жанагы сиздердин воркшоп, лабораториялык иштер байланыштуу болсо керек, себептен адамдар өзүнүн квалификациясын жогорулатып, жаңы формаларды сиздер айткандай, мындай бир жаңы методдорду, жаңы жолдорду изденген адамдардын заманы болот болуш керек. Ошол лабораториялар тууралуу да бир аз токтоло кетесиздерби? Мисалы үчүн ал жерге катышуу кандай болду? Мисалы үчүн бардыгы эле катыша берди. Бул жерде атайын бир конкурс болду. Ошол бир ай мурун жарыяланып, биз атайын программасын түзүп чыктык. Кандай окутсак болот, эмнелери эң негизгиси, ошол дарек тасмаларда эң негизгилерин ошолорду баамдап кетип, ошолорду кандай түрдө биз мындай айтып берсек, ошол угуп аткан бизде катышкан, конкурста катышкан ошол катышуучуларга кызыктуу болорун дагы атайын анализдеп чыгып программа түздүк. Ошол конкурска мен оюмча бир 30дан ашык катышуучу катышты, өздөрүнүн резюмелерин, өздөрү анкеталарын жөнөтүштү. Атайын ошолордун арасынан 13 киши тандалып алынды да. Анан ошол кызыктуу болду. Анткени киного кызыгуусу барларга дагы мүмкүнчүлүк берилди. Бул жерде бир гана профессионалдар эмес, ошол кинодо окуп, анан азыр иштейин деп аткандар эмес. Бул жерде ошо каалоочулар дагы катышууга мүмкүнчүлүк болду да. Ошол киного кызыгуусу барлар дагы катышып, мындай өздөрүнүн
кызыктуу идеяларын айтышып, биз кинолорду ар бир мына биринчи күн бүткөндөн кийин атайын кинолорду берип аттык, аларга шилтемелерди көрүп келгиле, эртең ошол кинолорду талкуулайбыз депчи. Анан ар бир кинону ошол талкуулап аттык да. Мисалы үчүн бул визуалдык антропология дагы деп коет го. Ошол дагы даректүү тасма менен түзмө-түз байланыш болуп атат да. Мына ошолор жөнүндө дагы сүйлөштүк. Анан негизи эле ошол өспүрүмдөргө кандай тасмалар керек, кандай тасмаларды көрөт, ошондой бир дүйнө кинофестивали атайын сурамжылоо жасаган экен. Ошолор сурамжылоолордун арасында эң эле актуалдуусу, бирок көбүнчөсү эле даректүү тасмаларды көрөсүңөр беле десе, жок деп жооп беришкен да. А эмне үчүн десе, анткени алар баары айтышкан кызыксыз депчи. Мындай көрүп атканда тажап кетебиз депчи. Ошондуктан көбүнчөсү эле кайсыл мындай темадагы даректүү тасмаларды көрөсүңөр дегенде алар айткан, биз баягы поп аткаруучулар бар го, ырдагандар, ошолор жөнүндө биографический даректүү тасмалар болсо, биз ошолорду көрөбүз деп жооп бериштир да. Мындай кызыктуу негизичи ошо сурамжылоолорду атайын мен окуп чыктым, анализдеп өзүм үчүнчү. Анан демек биз аракет кылышыбыз керек экен да, сапаттуу жана мындай көргөнгө аларга мындай түшүнүктүү тасмаларды тартканычы. Анткени балким аябай эле мындай көйгөйлөрдү дагы көрсөткөндө дагы аларга мындай ошонун баарын сиңирип алганга дагы неме болду окшойт дейм, ойлойм да, мындай окуучуларгачы кыйын болобу депчи. Ошон үчүн мен дагы мисалы үчүн мен бир 7 жыл мурун ошо бир дүйнө Кыргызстан бүт киносунун бардыгын үн коштогом, кыргызча же орусча. Биз жасаган болчу. Чындап оор го. Мисалы үчүн септемде даректүү тасма бул деген хи эмес, сөзсүз түрдө бир проблема бар ал жерде, маселе бар, и маселе болушунча өнүгүп, анан кийин сен эгер ичине кире турган болсоң, анда ого бетер оор го. Бул бир тасмадан кийин кайра экинчи тасмасын көрүшүң керек. Анан кийин мондай кетесиң го жумуштан. Силерге андай болгон жокпу? Мисалы үчүн септемде мына бир эмес 3 тилге которот экенсиздер. Септемде бир тасманы жок дегенде 2 жолу күндөн көрөт окшойсуздар, Жок, менин оюмча бизге мындай кандайдыр бир тажрыйба алабыз, сөзсүз түрдө. Силер көрөк мындай техникалык жагын кантип тартты, кантип көрсөтө алды, дагы кээде кемчиликтерин да карап коесуң. Могу жерин мындай монтаждап койсо болмок эле депчи. Анткени бул дагы өсүш деп ойлойм биз үчүнчү. Анан бир четте ошону которгондо дагы, эгерде котормочулар бизде кыргыз тилине Темир Бирназаров которуп атты, ал эми сонун которот да. Биз күлүп аттык да, аман экөөбүзчү. Сөздөрүн ушунчалык кыргыз тили ушунчалык бай тил экенине таң каласың да. Анткени биз ал сөздөрдү колдонбой эле жүрө беребиз да, мындай күнүмдүк жашоодо. Бирок ошол Темир байке ар бир каармандын ичине кирип чыккандай кыргыз тилине которуп атканда биз күлүп аттык да. Анан аман дагы айтып атат, айже могу жерин которуп коюптур, мындай кылып уксаңыз деп. Анан биз күлүп аттык да, мындай өзүнчө бир жагымдуу сонун процесс учуру болду. Бул жумуш деп айтсак деле болбойт. Бул эми биздин жашообуз да, биздин дагы эмне десем, дагы көркөмдөй берейин дедим эле, билбейм. Ушундай да. Анан сөзсүз ооба кошулам, бул аябай даректүү тасманы көрүш кыйын депчи. Кыйын негизичи. Бирок ошого дагы даяр болуш керек да көргөнгө. Биз ошондой өспүрүмдөрдү тарбиялашыбыз керек. Жок, эң башкысы көрөрман түшүнүшү керек да, эмне үчүн көрүп атат. Муну жеңил-желпи, көңүл ачып эмес, сөзсүз түрдө өзүңө балким суроо салыш үчүн өзүңө, же болбосо ошол маселени көбүрөөк таанып билиш үчүн. Сиздер мисалы үчүн ошол ар кандай ачылыштар болот деп атпайсыздарбы? Мисалы үчүн могу жерин жөн эле койсо болмок, бул жерин могу көйгөйдү мен билбей жүрүптүрмүн деп. Сиздерге өзүңүздөргө келечекке кандай эргүү же болбосо балким идея алдыңыздар мына ушул фестивалдын жыйынтыгы менен? Аман мырза балким идея алды. Мисалы үчүн Аман мырзадан эмне жасамай болдуңар, эмне тууралуу тартмай болдуңар мисалы сиз? Бул кинофестиваль бул адамды өстүрө турган көрөрмандарды дагы аң сезиминен бизге окшогон киночуларды баягы өзүнүн профессионалдык жагынан өстүрө турган бир аянтча да. Анан башкалар менен пикир алмашасың, башкалардын фильмдерин көрөсүң,
баягы башкача да формаларды көрөсүң, ушундай тарса болуп турбайбы деп, анан ошону ичиңен эзип жүрө берет, ага дагы бир нерселерди кошуп отуруп, анан бир өзүңдүн бир нерсең жаралат дегендейчи. Анан баягы мен жаш балдардын бир көйгөйлөрүн, жаш балдардын көйгөйү бар да, ар бирчи окуучулардын, биз алар менен сүйлөшпөгөнгө билбейбиз да. Эми ошону кандай кылып көргөзсөм деп көптөн бери жүрүп өттү ичимдечи. Анан бирок ошонун бир эменин тартылган экен Африкадан. Мунайчыларга, нефтяниктерге кат деген письмо эме экен, кино экен. Ошол формасы жакты да, ошол чөйрөнүн көйгөйүн ошол кат аркылуу берген экен да. Анан мага ошондой бир ой келип кетти, ошол жаш балдардын көйгөйүндү ошол кат аркылуу берсем болобу дегендейчи. Бирок ошого мындай толук ошондой болот дейт элекмин, бирок ошол бир ошонун бир уругу жарылды го. Ошондой сыяктуу ушул жаатта бир нерсе жасайсыз, сизден күтөбүз. Асия, сиз эмне жасамай болдуңуз? Биз ошол эле убакта бир дүйнө менен иштешип атып дагы атайын бул воркшоп дагы болуп атты. Ошол Кабар Азия менен ал жерде дагы директ тасмалар тартып атканбыз. Негизи эми эң башкысы бул жерде мен түшүндүм, өспүрүмдөр үчүн жана өспүрүмдөргө керектүү тасмалар аз экен Кыргызстанда. Демек, бул жагынан биз иштешибиз керек экен, режиссерлор, документалисттер. Анткени аларга керектүү тасмаларды биз тартышыбыз керек экен. Жана аларды тарбиялай турган тасмаларды тартышыбыз керек экен да. Мына ошол жагын мен түшүндүм, өзүмө ынандым. Ушул тараптан азыр ойлор бар. Ушул жагынан бир алып кеткенге бир проекттер дагы жасашыбыз керек экен да. Мен ошол жагынан түшүндүм. Анткени бул керектүү нерсе экен. Биздин өспүрүмдөр, бул биздики жаш балдар, ошол чоңоюп келаткан өспүрүмдөр, бул биздин келечегибиз. Анткени биз аларга ошол керектүү материалдарды, керектүү тасмаларды калтырышыбыз керек да. Учурда аларга ылайыктуу мындай туура багыт бере турган тасмалар аз болуп атат да, аз болуп атат. Жок койсо, же боштук, бир вакуум бар дегенди түшүнө алдыңыз, аңдап сездиңиз. Эми буюрса ал боштук толтурулат экен. Албетте. Чоң рахматыбызды айтабыз. Анда ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде мейманда кинорежиссер Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинин техникалык менеджери Асель Жураева жана ошондой эле режиссер-документалист Бир дүйнө Кыргызстан кинофестивалинин калыстар тобунун мүчөсү Аман Ажимат мырза болду. Маегиңиздер үчүн чоң рахмат. Биз болсо берүүбүздүн баш өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясына ыраазычылык билдиребиз. Компания өлкөдөгү 24 жылдык тарыхы бар Имарат холдинг компаниясынын курулуш холдингине кирет. Азыр болсо Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын булак Лайф, Астория жана Гранвилл үйлөрүнөн баарыбызды жаңы жашоочулар болууга чакырат. Эгерде 31 декабрга чейин батир ала турган болсоңуздар, анда iPhone 12, MacBook же болбосо iPad Pro'нун ээси болосуз. Белекте болсо өзүңүз тандайсыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Урматтуу көрөрмандар, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарга дагы бир рет салам айтабыз. Иш күндүн кечи программасында бүгүн биз кино тууралуу, жалпы эле адам укуктарын чагылдырган Бир дүйнө Кыргызстан даректүү тасмалардын кинофестивали тууралуу кеп кылдык эле. Эми буга чейин. Азыр болсо бизде мейманда кинорежиссер жана ошондой эле Ак Элбирс кино академиясынын жетекчиси Таалайбек Кулмендиев мырза келип кошулду. Биздин студиябызга кош келипсиздер. Ошондой эле биздин көрөрмандарыбыз дагы кошулсаңыздар болот. Урматтуу биздин көрөрмандар, ал үчүн 0708 996 996 WhatsApp же Telegram аркылуу кайрылыңыздар, сурооңуздарды сөзсүз түрдө биздин коногубузга узатабыз. Мына Таалайбек мырза, сиз көптөн бери кинематографисттердин союзунун мүчөсүсүз. Анан кийин Кыргыз фильм киностудиясындагы жетеп келдиңиз. Ак Элбирс кино академиясы тууралуу бир аз маалымат берип өтсөңүз. Ак Элбирс кинофестивалдагы жакшы бир жашаан болуп жылда өткөрүлө баштады. Рахмат. Бул Ак Элбирс кино академиясын айтаардан мурда биз баягы кино анан эмне себептен бул академия түзүлгөн деген
суроо берсек да, анткени 2010 жылдан баштап бул кинодо кандайдырдыр бир жаңы этап башталганда, жаңы этап, ал баягы жаңы технологиялардын келиши, цифровой технологиялардын, анан кинонун ошондо баягы жеңилдеши да, мындай айтканда. Мурун баягы кинопленкага тартылып, монтаж көп процесстер колго жасалчуду. Анан ошо 2010 жылдан баштап кинонун технологиясы бизге аябай кирди да. Мына ошондон кийин баягы 2012 жылдары Курманжан Датка тасмасы тартылды. Ошол этапта Кыргызстанда бир жылына 100га жакын фильм тартылып аткан. Бир 2-3 жыл тынбай ар кайсы жанрдагы жаштар болобу. Кино бум болду, э? Кино кыргыз киносунда бир өзүнчө бум болду да. Мына ошол этапта кандайдыр бир сандан сапатка дейбизби же ошо бир өсүп келаткан жаштарга бир багыт берүү ниетинде ошол сыйлыкты баягы негиздегенбиз да. Анан Агыл Бирс кино сыйлыгы бул Кыргыздын Оскары да. Анан ошол сыйлыктыга умтулуп, анан ошол сыйлыкты берүүдө баягы кинонун профессионалдары чечсин, ошолор мыктыларды аныктасын деген ниетте жасалган. Анан ошол 2012 жылдан баштап быйыл 9-сун өткөрмөкпүз. Бирок тилекке каршы баягы 9-су мындай форматты баягы онлайн форматта өтөт. Жылдын аягына чейин өткөрөбүз. Анан ошол сыйлыктын берип коюп эле ошо менен токтоп калбай, ошол сыйлыкты алгандарды чогултуп бир максат коюп астына. Анан бара-бара ошол сыйлык алгандар өзүнчө бир академия болуп, анан кийинки сыйлыкты кимдерге берерин чечсин деген негизде ушул академия түзүлгөн да. Мунун максаты эми ар тармактуу болот. Эң негизги максат чыккан идея ошонун негизинде пайда болгон да. Анан эми буюрса ошол сыйлыкты алгандын баары академиянын мүчөлөрү. Ошо эмне үчүн Орто Азия деп аталат? Анткени бул сыйлыкты биз жеке эле биздин кесиптештерибизге же жаштарга ар кайсы адистик тармак боюнча бербейбиз. Биз Орто Азиянын мыкты фильмин, актрисасын, актерун да аныктайбыз да. Ошол себептен бул баягы Орто Азиянын Агыл Бирс киноакадемиясы болуп эсептелет да. Номинациялар тууралуу айта кетсеңиз, алардын саны өсүп атабы же болбосо азыркы учурда канча номинация бар? Азыркы учурда 18 номинация, анын 2 атайын номинация бул баягы кыргыз киносуна, ошондой эле дүйнөлүк кинематографка кошкон салым үчүн деген 2 атайын сыйлыгыбыз бар. Андан тышкаркы 16 сыйлык бул кесиптик. Мыкты режиссердон баштап, мыкты оператор, сүрөткер, композитор, монтаж деген сыяктуу. Анан жанрдык тармак боюнча даректүү тасма, толук метраждуу тасма деп бөлүнөт. Андан тышкары адистик актер, актриса деп ошол кете берет да. Орто Азия дегенде башка өлкөлөр да катыша алабы деген же катышабы? Орто Азия эмес, Борбордук Азия. Мен Орто Азия деп койдум окшойт. Борбордук Азия деп эсептейбиз. Анткени баягы биздин ошол кулачыбыз жайылсын деп бир мындай географиялык бир чөлкөмдү алгандагыбыз да. Ал Орто Азияга, Борбордук Азияга, Орто Азия өлкөлөрүнөн тышкары дагы бир топ өлкөлөр кирет. Ошол эле Монголия, ошол эле Пакистан, Афганистан, тиягы Иран дагы кирип кетет дегендей. Ошондой максаттарды койгонбуз. Эми Кудай буйрса алда күн келер, бир кезде ошо мыктыларды аныктап калсак, бул баягы Оскардын бир өзүнчө бир прообразы болсобу деген ниет да. Өзүбүздүн чөлкөмдө. Ушул көп жылдан бери кино дүйнөсүндө жүрөсүздөр. Мына жогоруда айткандай, 2010 жылдарда бир кино бум болуп, анан сандан сапатка өтөлүү деген бир жакшы демилге болуп атыптыр. Мына ошол идея, ошол мындай демилге ишке аштыбы?
сиздин оюңуз боюнча? Азыркы сиздин бааңыз азыркы киного жалпы эле алганда. Туура эле, ошого баратабыз. Бул кино процесси ушу кыргыз киносу 70 жылдан ашык тарыхында ар кайсында этаптарды өткөн да, баягы биринчи калыптануу, андан бир мындай кыргыз керемети деген ат менен таанылып, анан эгемендүүлүктүн астында бир шарт учур болгон, кыргыз киносунун бир экинчи толкуну пайда болгон, андан кийин акыркы этап ушул цифралык технологиянын келиши менен өзүнчө бир этап башталып, жеңилденди дегендей. Анан эми сөзсүз түрдө баягы айткан нерселерге багыт алдык. Анткени баягы саны жагынан сапатына өтүү процесси башталды. Анткени азыр фильмдердин сапаты бир топ эле өйдө салыштырмалуу ошо жылдарга. Талбек мырза, маегибизди бир аздан кийин уланталы. Азыр болсо биз билгендей, искусство сүрөттөр менен гана чектелбейт. Ал эми кийинки видеодо, урматтуу көрөрмандар, Микеланджелонун Давид аттуу скульптурасы жөнүндө айтып беребиз. Бул чыгарманын көптөгөн маанилери бар. Ал эми бул тууралуу кийинки видеодо сөз болот. Классикалык көркөм чыгармаларды эстегенде көбүнчө музейде эстейбиз. Бирок алардын көпчүлүгү музейди эске алуу менен жаралбагандыгын унутабыз. Көркөм чыгарма менен эмне болот? Качан ал өзүнүн баштапкы контекстинен чыгарылган? Мисалга, Микеланджелонун Давид аттуу айкелин алалы. Анда пелиштиликтердин Алп Голиафын жалаң гана кайраттуулук менен өлтүргөн баатыр бала чагылдырылган. Микеланджело Библиядагы белгилүү окуяны таза ак мрамордон айкелдей баштаганда, Флоренцияда бул чыгарманы собордун башына орнотулмак болгон. Мындай бийиктикте 5 метрлик скульптура даана көрүнүп турбастан, аны байыркы замандын баатырларынын эл арасында көтөрүлүп тургандагы 11 айкелинин арасына коюу чоң диний мааниге ээ болуп, көрүүчүнү асманга суктануу менен кароого аргасыз кылган. Бирок Микеланджело 1504-жылы ишти аяктаганда башка айкелдердин пландары жокко чыгарылган жана бийлик мындай ири скульптураны чатырга көтөрүп чыгуу мурда ойлонгондон да кыйын болорун түшүнгөн. Анын үстүнө айкел Давидтин колундагы тамырларына чейин жана анын жүзүнүн чечкиндүүлүгүнө чейин ушунчалык деталдуу жана ишенимдүү болгондуктан аны ушул кезге чейин элден жашыруу кылмыш болуп саналмак. Скульптураны кайсы жерге орнотууну чечүү үчүн акимдер менен сүрөтчүлөрдүн кеңеши чакырылган. Натыйжада аны Палаццонун мэриянын жана жаңы республикалык өкмөттүн үйүнүн алдындагы Синьория аянтына орнотуу чечими кабыл алынган. Бул жаңы жайгаштыруу айкелдин маанисин өзгөрттү. Банктарды көзөмөлдөө аркылуу шаарды муундан муунга башкарып келе жаткан Медичи кланы жакында сүрүлүп, Флоренция өзүн бай жана күчтүү атандаштар тарабынан курчалган эркин шаар деп эсептелген. Эми Давид басымдуу күчкө баатырдык менен каршылык көрсөткөн. Анын чечкиндүү көз карашы эми кардинал Джованни Медичи жашаган Римге багытталган. Эскертүү болуп калды. Айкелдин өзү өзгөрүлбөсө дагы, анын жайгашкан жери диний маанисин саясий маанисине толугу менен өзгөрттү. Ал эми азыр Давидтин көчүрмөсү дагы деле болсо Палаццодо турса, 1873-жылы түп нуска Искусство академиясынын галереясына көчүрүлүп, ушул күнгө чейин сакталган. Музейдин тынч чөйрөсүндө Микеланджелонун көптөгөн бүтпөй калган скульптуралары менен катар ачыктан ачык диний жана саясий мааниси артка чегинип, Микеланджелонун көркөм жана техникалык талантын көрүүчүлөрдүн калыс баалоосуна мүмкүнчүлүк берди. Бирок бул жерде кыраакы көрөрман Давидтин башы менен колу пропорционалдуу эмес чоң экендигин байкайт. Скульптура атайын ушундай жасалган. Анткени аны адамдар төмөндөн өйдө карашы керек болчу. Демек, контекст тарыхтын жүрүшүндө көркөм чыгарманын маанисин жана түшүнүгүн гана өзгөртпөстөн кээде окуяны күтүүсүз жол менен эскертип кетүүгө мүмкүнчүлүк берет.
иш күндүн кечи программасы уланууда. Бүгүнкү кезектеги коногубуз кинорежиссер, Ак Элбирс кино академиясынын жетекчиси Таалайбек Кулмендеев мырза. Бүгүн биз кыргыз кино фестивалдары тууралуу кеп кылып атабыз. Баса кыргыз кино фестивалдары деп калдык. Кайсы кино фестивалдарды сиз баса белгилей аласыз? Ак Элбирс фестивалынан тышкары. Сыйлык тапшыруу. Ооба, бизде баягы өзүбүздүн улуттук кино болгондон кийин сөзсүз түрдө баягы ар кандай эл аралык дүйнөлүк масштабдагы фестивалдарга катышууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал үчүн баягы жакшы мыкты тасмаларды тартыш керек. Ошондон тышкары эле биздин өлкөбүздө дагы бир топ фестивалдар өтөт. Ар кандай тармактагы атай кетсек мына баягы атайын фестиваль деп койсок болот. Бир дүйнө кино фестивали, бул адам укуктары боюнча фестиваль, жакында эле жыйынтыкталды. Балдарга, ошо өспүрүмдөргө арналган Карек аттуу республикалык кино фестиваль бар. Жылына ошо улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун күнүндө башталган ошо СНГ өлкөлөрүнүн кыска метраждуу фильмдердин, Кыргызстан кыска метраждуу өлкөлөрдүн фильмдердин өлкөсү аттуу фестиваль болуп өткөрүлүп келген. Быйыл эми баягы түшүнүктүү көп иш-чаралар пандемияга байланыштуу баягы убактылуу өткөрүлбөй же болбосо кийинки убакытка жылдырылды десек болот. Андан тышкары автордук нуктагы фестивалдар бар. Автордук кинолордун фестивали деген атайын фестивалыбыз бар. Эми ушулардан айырмаланып, Ак Элбирс кино сыйлыгы бул кино сыйлык болуп эсептелет. Бул фестиваль эмес, бул ошо жылдын мыктыларын аныктоодо. Бул баягы кинонун сыйлыгы. Анан эл аралык деңгээлде мына биздин кесиптешибиз Садык Шернияз тарабынан ушу Лос-Анджелесте Азия өлкөлөрүнүн эл аралык фестивали деп 4 жылдан бери өткөрүлүп келатат. Аны дагы баягы ошол Голливуд, мындай айтканда, кинонун меккеси десек болот. Ошол жерде ошол фестивалда ошол кыргыз кинематографисттери тарабынан өткөрүлүп келе жатат. Эми баягы бул өзүнчө бир процесста фестивалдардагы дүйнөдө бир 3000ге жакын фестиваль бар. Жылына 10.000ге жакын тасма тартылат дүйнөдө. Анын баарын баягы ар кандай жанрдагы, ар кандай мындай кандай десем, атайлап жазалган баягы ар кандай тармак дегени баягы тоолорго арналган, аялдар темасына айларган, экологиялык деген сыяктуу фестивалдар да бар. Анан эми ошолордун ичинен ушул дүйнөлүк ошол продюсерлердин федерациясы бар. Ошол жерден 15 фестивалды баягы А классында фестиваль деп баягы атайын өзгөчөлөп койгон. Мына ошо биздин кесиптештерибиздин фильмдери ошо жылына баягы ошол фестивалдарга катышып, керек болсо сыйлыктарын алып, ошондой кинопроцессте жүрүп атабыз да. Жана кино тасмаларды көбүнчө мамлекет дагы мындай көзөмөлгө алып, колдоого алып, себеп дегенде кино бул коомго таасир этүүнүн чоң бир жакшы жолу эмеспи? Анан сиз мисалы үчүн кыргыз фильмде да иштеп калдыңыз. Анан мен байкашыма караганда, эгер жаңылышпасам, Курманжан Даткадан тышкары мындай масштабтуу, элге дем күч бере турган тасма жоктой. Эми бул мындай да, ошол фильмдин баары эле кыргыздын фильмдери да, кыргыз өлкөсүнүн фильмдери. Анан ал жерде баягы өзүнчө бир 3-4 бөлүнөт деп койсок болот жалпы кинонун. Бул баягы мамлекеттин заказы менен жаралган фильмдер. Ошол эле Курманжан Датка тасмасы, жана Шабдан фильм, Тайлак Шабдан Батыр боюнча фильмди
баштап анан токтоп калды. Тайлак Баатыр боюнча мунун баары ошо мамлекеттин заказы менен аткарылуучу фильмдер. Андан тышкары бул бир топ болот мамлекеттин тапшырыгы менен. Андан башка автордук нуктагы фильмдер булар баягы мындай айтканда ошол кыргыз киносун дүйнөлүк кино аренада даңазалап бар экенин белгилеп туруу үчүн социалдык темадагы мына ушундай автордук кинолор тартылат. Андан тышкары баягы коммерциялык кинолор деп койсок болот. Кинотеатрларда баягы көңүл ачуу үчүн тартылган фильмдер. Да бир бөлүгү жанрдык даректүү фильмдер. Даректүү деген ушул биздин коомубуздагы ар кандай көйгөйлүү маселе болобу же кандайдыр бир көрүнүштөр болобу, мына ушуну тарткан ушул фильмдер болуп, ушу 4-5 нерсеге бөлүнөт. Мына ушунун баары эле кыргыздын киносу. Эми кыргыздын киносун саясатын жүргүзө турган атайын мамлекеттик мекемебиз бар. Ал Маданият министринин алдындагы кинематография департаменти. Мамлекет тарабынан берилген баягы каражатка ошо атайын сынактарды уюштуруп, анан фильмдерди мындай айтканда тарттыра турган орган. Ал эми жана сурооңуздагыдай кандай нукта, кайсы фильмдер тартылат, аны баягы ошо атайын эксперттик комиссиясы аркылуу фильмдер жаратылат. Чыгармачылыкта, кино тартууда эч кандай цензура жок. Каалаган теманы алып, каалагандай кылып тартып, элге сунуштап, баягы кинонун ошол сынчыларына көргөзүп дегенде иш кыла бериш керек да. Анткени биз баягы демократиялык коомдо жашап аткандайын кинодо абсолюттук түрдө цензура жок да. Өткөндө бизге Маданият министри келип Нуржигит Кадырбеков айтты өттү эле. Тарыхый тасмалар чыкса жакшы болмок, азыр сценаристтер келсе, биз мамлекетте акча жок болсо дагы спонсорлорду табабыз, демөөрчүлөрдү табабыз. Себеп дегенде мына кыргыздын патриоттук мекенге, жерге болгон сүйүүсүн арттыра турган тасмалар, анан тарыхый тасмалар маанилүү дейт да. Чындап эле сиздин оюңуз боюнча биздин киного, биздин кино дүйнөсүнө кандай кино жетишпейт? Мен айтып келген, бизде ошол өз жактагы жетекчилер, мамлекеттин жетекчилери, же жанагы депутаттардын демилгеси менен, же премьер-министр, же министрдин демилгеси менен кино тартылбаш, мындай сунушталган кинолор сөзсүз түрдө баягы эксперттик комиссиядан өтүш керек да. Мен муну менен айтайын дегеним, биз тигил бул теманы тарткыла десе эле ошентип чаржайып тартып атпайбыз. Эмне себептен 18-кылымдагы кинолор тартылыш керек, же кандай фильмдер тартылыш керек деген сыяктуу маселелерге өзүбүз жооп бере элекпиз. Анткени бизде ошо концептуалдуу түрдө кино, кандай кино кыргызга керек экенин чечип ала элекпиз да. Мен жана башында айтып кеткеним, аны менен ошол мамлекеттин атайын органы бар, кинематография боюнча. Мына ошол анын бир стратегиясы болуш керек. Стратегиясы болуш керек. Кайсы теманы тартышыбыз керек, кандай мамлекеттик заказдар болуш керек деген чоң нерсе жатат. Стратегия барбы негизи? Барбы жокпу, эми аны ошо жетекчиликтен, ошо министрден, мырзадан сурасаңыздар болмок. Бирок ошол стратегияны, ошол мындай айтканда тематикалык планды мамлекеттин бир 10 жылдык, 20 жылдык тарыхындагы тематикалык планды жетекчилер чечпейт. Аны чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү чечишет да. Мен ошону баса белгилеп коет элем. Ошон үчүн биз баягы кандайдыр бир туура айттыңыз, стратегияны тандап алышыбыз керек. Биз өзүбүз үчүн чечип алышыбыз керек. Коомго кандай фильм керек? Мен мисалы үчүн көрүүчү катары түшүнбөй атам да. Мисалы үчүн 8 жыл мурун 2012-жылы Курманжандатка чыкты. Андан кийин
токтоп калды. Болду. Ооба. Болду. Барбы алар? Жокпу. Акча бөлүндөбү, бөлүнбөйбү? Каралабы, каралбайбы? Негизи мындай мамлекетти мамлекет кыла турган жанагы эле ошол эле маданият да. Эми бул ошо маданияттын бөлүгү болгон кинематография өзү ошол башка музыка, сүрөт же театр тармактарынан айырмаланып, бул тармак ошол өзүнүн ошол чыгармаларына көп каражатты сарптаган мындай сфера болуп эсептелет да, бөлүгү. Ошол себептен баягы ойдогудай көп нерсе ашпай келатат да, анткени биздин ошол кинорежиссерлордун баягы мындай сценарный портфелинде баягы өзүнүн тартам деген ойлорундагы фильмдердин көбү ошол каражаттын жоктугунан аткарылбай келатат десек болот да. Ал эми баягы Курманжандатка фильмин тартылып калышына балким ошол кездеги ошол жетекчилер акчага байланышкан же саясий чечимдерди кабыл алган жетекчилердин мындай айтканда кыйындыгында болсо керек дейм да, анткени ал кезде деле каражат жетишчү эмес, но мындай бир ушундай чечимдерге барышкан да. Анан мен ойлойт элем, ошол бул кинонун өзүнүн коомго аткара турган атайын өзүнүн миссиясы бар. Ошол коомдогу өсүп келаткан жаштарга кандайдыр патриоттук духту бере турган, ошолордун бир баягы өзүнүн тарыхына кайрылып, кылчайып карап, кандай эл элек деп баа бере тургандай, ушул сыяктуу көп миссиялар бар да. Анан бир кезде кино идеологияда болуп келген да, өлкөнүн идеологиясы болгон. Бирок бүгүнкү күндө ал нерселерди аткарып жаткан башка тармактар болду. Телевидение дегенде бүгүнкү күндө соц тармактар кандайдыр бир ошонун ролдорун аткарып атат. Бирок кандай болгон күндө дагы кинематография ошол маданияттын эң негизги тармагы, анан коомду, өлкөнү мындай айтканда пропаганда кылабы же ошону өнүгүшүнө кандайдыр салым кошо турган чоң бир сфера болуп эсептелет да. Сиздин оңуңуз боюнча эми жалпылап алганда кыргыздын киносунун жогорку деңгээлде өнүкпөй жатышына, эми өнүгүп атат, бирок жогорку деңгээлде эми ойдогудай деңгээлде өнүкпөй жатышына, мисалы үчүн каражаттан тышкары дагы эмнелер керек? Же кимдер керек? Биз баягы өзүбүз алдоодон качышыбыз керек. Биз аябай мыкты кинолорду тартып атабыз деп өзүбүздү алдабашыбыз керек. Биз киного бир өзгөчө мамиле кылышыбыз керек. Анан бул тармакты ошо өнүктүрүүгө өзүнчө бир стратегия иштеп чыгыш керек. Анан мамлекеттин кинону өнүктүрүү боюнча өзүнүн бир саясаты болуш керек да. Эгерде биз ушуларды аткарбасак, жөн эле бизде ошо кино маданияттын бир тармагы болуп бар экенин билип эле анан таштап койсок, бир кезде ал да жоголуп кетиши коркунучу бар. Эми Кыргызстандан башка да чоң экономикасы өнүккөн чоң өлкөлөр бар. Бирок улуттук киносу жок өлкөлөр бар. Ошолорго салыштырмалуу биздин улуттук кинобуз бар да. Кандай акыбалда, кандай абалда, кандай деңгээлде турса дагы биздин өзүбүздүн кинобуз бар да. Мына ошону менен сыймыктанып, ошо менен эмгектенип келе жатабыз да. Сиз өзүңүздөр билгендей, мына кыргыз киносунун өнүгүшү мындай бир аз өйдө, ылдый, синусойда. Синусойда да. Мисалы үчүн кыргыз керемети болду. Кайрадан ошол кыргыз кереметинин жанданышына бизде азыркы учурда негиз барбы? Таланттар, ресурстар, кыска убакыттын ичинде кыргыз керемети болчу үчүн негиз барбы? Туура эле, анткени бул кандайдыр бир этабы менен болчу нерсе. Бизде басып өткөн жолубузда
аябай бир чоң жетишкендиктер болгон. Ошол Советтер Союзунун убагында совет киносун түзгөн кыргыз киносу жөнүндө уламыштар айтылган, ошондой жанагы кыргыз керемети деген наам да берилген, мындай баягы кандай десем мындай наам ыйгарылат го, мындай сөз менен дегендей. Ошол кезде совет киносу Мосфильмден, Грузия жана кыргыз фильмден турат деген да сөз болгон киночулардын ичинде. Эми ал турганда ал сандык саны менен турчу эмес, бирок кыргыздын кинолору сапаты жагынан баягы барктуу, ошо мындай айтканда ошол совет киносундагы даңазалай алганда биз ошол деңгээлге, ошондой мындай айтканда деңгээлге балким бүгүн чыгып деле турганбыз да, балким. Анткени бүгүнкү күндүн тарыхын эртеңки күн жазайт да, бүгүнкү күндүн баасын эртеңки күн берет. Бирок мен муну менен баягы бизде бүгүнкү күндө дагы Океев, Шамшиевтер бар деп айтат элем да. Анткени ал убагында аларды деле барктаган эмес. Убагында алардын кинолорун деле баягы мындай айтканда сындашкан да. Анан сөзсүз түрдө кыргыз киносунда бир процесс жүрөт, бир толкун пайда болот. Кыргыз киносу дагы өлкөбүздү даңазалай алат деп мен ишендирип кете алам да. Мына ушундай позитивдүү үмүт менен биз эфирибизди жыйынтыктайт окшойбуз. Себептен мына убактыбыз дагы жыйынтыкталып калыптыр. Бүгүн бизде мейманда кинорежиссер, Акыл Бирс киноакадемиясынын жетекчиси Таалайбек Кулмендиев мырза болду. Келип маек куруп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми биз өз учурунда берүүбүздүн башкы өнөктөшү Имарат курулуш компаниясын белгилей өтөлү. Компания өлкөдөгү 24 жылдык тажрыйбасы бар Имарат Групп курулуш холдингине кирет. Азыр Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын Булак Лайф, Астория жана Грандвиль үйлөрүнөн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Эгерде 31 декабрга чейин батир ала турган болсоңуз, анда алмалуу сезон акциясына катышып, MacBook, iPhone 12 Pro же iPad Pro'нун ээси болосуз. Белекте болсо өзүңүз тандайсыз. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Бүгүнкү эфирибиздин жыйынтыгында эмнени жесек кандай маанилүү болсо, эмнени көргөнүбүз ошондой мааниге ээ экен деген ой менен бүгүнкү программабызды жыйынтап атам. Иш күндүн кечи программасы ТВ1 KG каналында үзбөй көрүңүздөр. Мен Урмат Борченов сиздер менен келерки эфирлерге чейин кош айтышам. Бар болуңуздар.